Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім алтын капастағы кайгы. Бишкектин эң кымбат райондорунун биринде бийик темир дарбаза менен тосулган 3 кабаттуу зыңгыраган ак сарай турду. Бул үйдүн ээси өлкөгө таанымал ири бизнесмен, курулуш компанияларынын кожоюну Аскар Бекенов эле. Анын байлыгын санап бүтүн мүмкүн эмес болчу. Банктагы миллиондогон долларлар, чет өлкөдөгү виллалар, кымбат баалуу унаалар. Бирок бул алтын капаста бир гана нерсе, бакыт жок эле. Аскардын жашоосу мындан туура 6 ай мурун тактоп калгандай болгон. Анын өмүрүнүн маңызы көзүнүн карегинде сактап сүйгөн жападан жалгыз аяла Айпери катуу оорудан улам 40 жашка чыга электе көз жумган. Айпери жөн гана сулуу аял эмес, Аскардын таш боор бизнес дүйнөсүндөгү жалгыз жылуулугу анын жан дүйнөсүнүн жарыгы болчу. Алар 15 жыл бирге жашаса да, Кудай аларга бала берген эмес. Ошондуктан Аскар бүт мээримин, бүт байлыгын Айпериге гана арнап келген. Айпери каза болгондон кийин Аскардын жүрөгү ташка айланды. Ал жумушка барууну тактотту, дастору менен байланышын өздү. Сарайдын ичиндеги жарыктар өчүрүлүп, терезелердин пардалары тартылып, үй караңгылыкка чөмүлдү. Аскардын жалгыз жубатуусу бул шаардын четиндеги ала арча көрүстөнүнө баруу эле. Ал аялынын мүрзөсүнө дүйнөдөгү эң кымбат кара мрамордон эстелик тургуздурган. Мүрзөнүн айланасы дайыма таптаза, ал эми эстеликтин алдында күн сайын Голландиядан атайын буурутма менен алдырылган. Айпери эң жакшы көргөн кочкол кызыл роза гүлдөр жайнап турчу. Аскар үчүн бул гүлдөр аялына болгон өчпөс сүйүүнүн, анын арбагына болгон урматтын белгиси эле. Ал гүлдөрдү күн сайын таң эрте өзү алып барып, мрамор ташты сылап, узакка үнсүз отуруп кайтчу. 2 бөлүм жоголгон гүлдөр жана кайнаган ачуу. Күз мезгилинин ортосу. Аба ырайы бузулуп, ызгаардуу шамал согуп турган күндөрдүн бири. Аскар адаттагыдай эле таң эртең менен кучагына кызыл розаларды алып көрүстөнгө келди. Ал мрамор эстеликке жакындаганда кадамдары тактоп калды. Анын көздөрү чанагынан чыга жаздады. Кече эле өз колу менен коюп кеткен, жаңа ачылып келе жаткан 50 даана розанын тең жарымы жок эле. Калган гүлдөр чачылып, бирлеринин жалбырактары үзүлүп жерде жатты. Аскардын каны башына тепти. Кадыр, деп акырды ал көрүстөндү жаңырта. Ары жактан көрүстөндүн караолчусу 60-тан ашып калган абышка чуркап келди. Анын өңү кубарып, Аскардын каарынан коркуп титиреп турду. О, Аскар мырза. Келип калдыңызбы? Бул эмне деген маскаралык? Аскар колундагы жаңы гүлдөрдү жерге ыргытып караолчунун жакасынан алды. Менин аялымдын мүрзөсүн ким тебелеп тепсеп кетти? Гүлдөр кайда? Мен сага бул жерди кайтарганың үчүн ай сайын $1000 төлөп жатпаймынбы? Аскар мырза. Кудай ака, мен билбейм, деп жалында караолчу калтырап. Түнү бою ушул жерде болдум. Эч ким кирген жок. Балким шамал учуруп кетиби же жолбун иттер. Шамал гүлдү тандап уурдайбы? Аскар абышканы түртүп жиберди. Бул жерде бирөө менин аялымдын гүлдөрүн уурдап, кайра базарга сатып жатат. Эгер эртең ушул көрүнүш кайталанса, мен сени өз колум менен ушул жерге көмөм. Түшүндүңбү? Караолчу башын ийкеп кечирим сурап кала берди. Аскар ачуусу менен унаасына отуруп, дөңгөлөктөрүн чыңырта айдап кетти. Бул окуя анын жараланган жүрөгүнө туз сепкендей эле болду. Кимдир бирөөнүн аялынын айып мүрзөсүнө кол салганы, анын эскерүүсүн кардыганы Аскар үчүн кечирилгис күнөө эле. Бирок эртеси күнү да ушул көрүнүш кайталанды. Аскар келгенде жаңы көйүлгөн гүлдөрдүн эң кооз, эң чоң 3-4 талы гана үзүлүп кеткен экен. Караолчу түнү менен уктабай кайтарганын, бирок эч кимди байкабаганын айтып иламсырат. Бул ууруу өтө амалкөй жана сездирбей кыймылдаган бирөө экени билинип турду. Аскар 3-чү күнү да гүлдөрдүн жоголгонун көргөндө полиция чакыруунун ордуна маселени өзү чечүүнү чечти.
Ал таш боор бизнесмен эле анын эрежесинде күнөөлүү адам өз жазасын алышы керек деген мыйзам бар болчу. 3 бөлүм. Муздак таңдагы буктурма. Ноябрь айынын алгачкы күндөрү. Түнкү саат 4. Көрстөндүн ичи коюу, туманга чулганып, айланада өлүк жымжырттык өкүм сүрүп турду. Абанын табы төмөндөп, дарактардын бутактарынан муздак шөдүрүм тамып жатты. Аскар өзүнүн кара түстөгү чоң Мерседес Гелендваген унаасын көрстөндүн арткы дарбазасына, дарактардын көлөкөсүнө жашырып токтотуп койду. Унаанын кыймылдаткычы өчүрүлгөн, жарыктары күйбөйт. Аскар жылуу пальтосун кийип, колуна дүрбүсүн алып, аялынын мүрзөсүнөн 50 метрдей алыстыктагы эски темир күргөнүн ичине кирип бекинди. Анын жүрөгү кайнап, каны кызып турду. Ким болсо да бүгүн кармайм. Эгер ал селсаяк жемас неме болсо, сөөгүн талкалайм деп ойлоду ал ичинен. Саат жебеси 5тен ашты. Туман бир аз тартылып, айлана сургут тартып агара баштады. Суук Аскардын сөөгүнөн өтүп жатты, бирок ал ордунан жылган жок. Көзүн ийирмебей мрамор эстеликти карап турду. Саат 6га жакындаганда көрстөндүн эски, урап калган дубалы тараптан кандайдыр бир кыймыл байкалды. Аскар дүрбүсүн дароо ошол жакка бурду. Тумандын арасынан кичинекей, караандай болгон бир сөлөкөт көрүндү. Аскар алгач аны жолбун ит же түлкүгө деп ойлоду. Бирок сөлөкөт жакындаган сайын анын адам экени билинди. Бул чоң киши эмес болчу. Бою жерден бир аз гана көтөрүлгөн, арчырай келген кичинекей бала эле. Аскар таң калып дүрбүсүнүн фокусун тууралат. 4 бөлүм. Коркунучтуу чындыктын карааны. Дүрбүнүн линзасынан Аскар баланын ар бир кыймылын даана көрүп турду. Бала болжол менен 8-9 жаштарда. Анын үстүндө өзүнө 2-3 өлчөмгө чоң болгон, өң өшкөн, жыртык эски күрмө. Буттарында күзгү сука такыр лайксыз, таманы жука жайкы бут кийим. Башындагы жука топусунан кулактары чыгып, сууктан кызарып көгала болуп калган. Баланын бүт денеси сууктан калтырап, дем алган сайын оозунан буу чыгып жатты. Бала мрамор эстеликке жакындаганда тактоп калды. Аскар күткөндөй ал гүлдөрдү тебелеп тепсеп, жулуп алган жок. Тескерисинче, баланын кыймылында кандайдыр бир ыйык нерсеге жасаган урмат бар эле. Бала мрамор таштын четине тизелеп отуруп, сууктан катып калган кичинекей, кир колдуру менен гүлдөрдү акырын сылат. Ал өтө кылдаттык менен, башка гүлдөргө зыян келтирбестен, эң кооз ашылган 3 даана кызыл розаны сууруп алды. Анан гүлдөрдү көгүрөгүнө кысып, мрамордогу Айперинин сүрөтүнө карап, баш ийкеп кайгондой болду. Аскардын ичиндеги ачуусу таң калууга алмашты. Бирок анын эгоизми жана байлыкка мас болгон текебердиги кайрадан үстөмдүк кылып кетти. Бул кайырчы бала гүлдөрдү базардагы эжесине же апасына саттырыш үчүн алып жатат. Алар менин байлыгымды, менин сүйүмдү уурдап, оокат кылып жатышат. Деген ой анын мээсине чагылгандай урду. Аскар күркөдөн атып чыкты. Анын оор үтүктөрүнүн үнү көрстөндүн жымжырттыгын бузуп, таш жолдо шарактай түштү. 5 бөлүм. Таш боордуктун чабуулу. Балак адам үндөрүн угуп, селт этип буурулуп карат. Тумандын арасынан каарданган жүзү менен тоодой болгон чоң караан ага карай чуркап келе жаткан. Баланын көздөрү коркунучтан бадырайып, колундагы гүлдөрдү түшүрүп жиберди. Ал качууга аракет кылды, бирок сууктан катып калган буттары аны укпай, эски бут кийими ташка тайгаланып, жерге кулап түштү. Аскар эки секирип жетип, баланын жыртык күрмөсүнүн жакасынан мыкчый кармап, аны абага көтөрүп алды. Карматтыңбы, кичинекей ууру? Деп акырды Аскар, анын үнү коркунучтуу жаңырып. Кимсиң сен? Эмнеге менин аялымдын гүлүн уурдап жатасың? Ким сага буйрук берди? Айт, акмак. Бала абада калтырап, Аскардын темирдей катуу колдорунан чыгууга аракет кылып жатты. Анын эриндери көгөрүп, коркунучтан тили күрмөлө түшкөн. Аскар баланын жүзүн өзүнө жакындатты. Баланын көздөрү. Бул көздөрдө ушунчалык терең муң, чексиз коркунуч жана ачарчылыктын издери бар эле.
Баланын бети колу кир, бирок көз жашы жууп кеткен эки чийин жаактарында даана көрүнүп турду. Мен тайке кое бириңишчи суранам, баланын үнү чымчыктын чырылдагандай араң, каргылданып чыкты. Кое бер дейсиңби? Аскар аны жерге, мрамор таштын жанына катуу түртүп жиберди. Бала колун тиреп кулап чыканагын сыйрып алды. Сен менин күн сайын канчалаган акча төлөп алып келген гүлдөрүмдү уурдап, базарга сатып жатасың да, туурабы? Атайның кайда сенин? Азыр полицияга чакырам, баарыңарды түрмөгө чиритем. Бала ордунан тура албай, жерди бүрүшүп ыйлап кирди. Жок, тайке полицияга бербеңизчи. Мен гүлдү сатпайм. Ата-энем жок менин. Мен аларды апама алып барайын дегем. Аскардын колу телефонуна жетип калган жеринен тактоп калды. Анын кулагына баланын акыркы сөздөр башкача угулду. Ата-энем жок, апама алып барайын дегем. Аскардын кабагы түйүлүп, баланын алдына тизелеп отурду. Эмне деп жатасың? Ата-энең жок болсо, апаңа кантип алып барасың? Мени алдаба, акмак бала. Чындыкты айт. Бала үшкүрүнүп, сууктан калтыраган колу менен жерде чачылып жаткан кызыл розалардын бирин акырын алды. Анын көз жашы гүлдүн жалбырактарына тамып жатты. Менин апам дагы ушул жерде уктап жатат, деди бала үнү каргылданып. Ал өткөн жазда ооруп каза болуп калган. Анын мүрзөсүндө таш дагы, гүл дагы жок. Жөн эле тапурак. Апам тирүү кезинде кызыл гүлдөрдү аябай жакшы көрчү. Бирок бизде аны сатып алууга акча жок болчу. Мен бул эженин мүрзөсүндө гүл көп экен, балким ал эже менин апама 3 эле тал гүлүн берүүгө каршы болбос деп ойлогом. Кечириңиз мени, тайке. Мен башка уурдабайм. Бул сөздөр Аскардын көкүрөгүнө канжар менен сайгандай болду. Анын көз алдында дүйнө тегеренип, кулагына эч нерсе угулбай калды. Миллиондогон долларларды башкарган, адамдарга таш боор мамиле кылган Аскардын ичиндеги муз бир заматта жарылып кеткендей болду. Ал өзүнүн алдында турган 8 жашар жетимдин таза жүрөгүнүн алдында ушунчалык алсыз, ушунчалык кедей экенин сезди. 6 бөлүм. Муздун ээрүсү жана өкүнүч. Менин апам дагы ушул жерде уктап жатат. Анын мүрзөсүндө таш дагы, гүл дагы жок. Бул сөздөр көрстөндөгү муздак шамалга кошулуп, Аскардын кулагына угулду да, анын бүткүл денесин ток ургандай титиретип жиберди. Миллиондогон долларларды башкарган, таш боор бизнес дүйнөсүндө эч кимди аябаган. Бир көз карашы менен адамдарды титиреткен Аскар Бекенов азыр 8 жашар алсыз баланын алдында өлүмкулук суур экенин сезди. Анын көз алдында дүйнө тегеренип кетти. Колунан күчү кетип, баланы кармап турган манжалары өзүнөн өзү бошоп калды. Бала жерге түшүп, үшкүрүнүп, баягы түшүрүп жиберген 3 тал кызыл розаны кир колдуруу менен аярлап терип жатты. Ал гүлдүн желекчелериндеги ылайды үйлөп тазалап, көкүрөгүнө бекем кысып алды. Баланын көзүнөн аккан жаш анын кирдеген жаагын жууп, эриндери сууктан жана коркунучтан титиреп турду. Аскар ордунан акырын туруп, бир кадам артка чегинди. Ал жанындагы өз аялынын кымбат баалуу, жалтыраган кара мрамордон жасалган эстелигине карады. Айпиринин сүрөттөгү жылмайган жүзү азыр ага нааразы болуп карап тургандай сезилди. Мен сага ушуну үйрөттүм беле, Аскар. Жетим баланы кардоп, анын жалгыз жубатуусун тартып алганың үчүн мен сени менен сыймыктанам деп ойлойсуңбу? Деген үн Аскардын мээсинде жаңырып жатты. Балакай. Аскардын үнү каргылданып, тамагына муң тыгылып чыкты. Ал өзүнүн үнүн өзү тааныбай калды. Бул буйрук берген миллионердин үнү эмес, адашкан, өкүнгөн адамдын үнү эле. Сенин атың ким? Бала коркуп, бир аз артка чегинип. Эрмек. Деп жооп берди. Үнү араң угулду. Эрмек. Мага апаңдын жаткан жерин көрсөтө аласыңбы? Аскар колун алдыга сунду, бирок балага тийүүдөн айбып турду. Эрмек Аскарды ишенбегендей үрккөн көздөрү менен карады.
Ал чоң кишинин аны дагы уруп же полицияга тапшырып жибереринен коркуп жаткан. Бирок аскардын көздөрүндөгү каар тарап, анын ордуна терең кайгы жана аяоо сезими пайда болгонун көрүп, бала акырын башын ийкейди. 7 бөлүм, 2 башка дүйнө, бирдей кайгы. Алар тумандын арасынан жол тартышты. Алдыда кичинекей, жыртык күрмө кийген Эрмек, анын артында кымбат баалуу кашмир пальто жана италиялык бут кийим кийген Аскар келе жатты. Бул көрүнүш өзүнчө эле бир абсурд, бирок жашоонун эң ачуу чындыгы эле. Алар көрүстөндүн бордук, кымбат баалуу эстеликтер коюлган веб аймагынан өтүп, чети көздүй басышты. Бул жактагы жолдорго асфальт төшөлгөн эмес. Барган сайын мүрзөлөрдүн көрүнүшү өзгөрө баштады. Бийик мрамор таштардын ордуна жөнөкөй темир тосмолор, андан ары карапайым тактайлар, ал эми эң четинде жөн гана дөмпөйгөн топурактар көбөйдү. Көрсө, өлүм алдында баары тең болгону менен, тирүүлөр өлгөндөрдү да байкедейге бөлүп салышкан экен. Аскар басып баратып, Эрмектин бутундагы жайкы жуга кроссовканын лайга батып, баланын ар бир кадамында муздак суу кечип баратканын байкады. Баланын ийиндери сууктан куушулуп, калтырап жатты. Аскардын жүрөгү мыкшылды. Ал өзүнүн чоң сарайында жалгыз отуруп, тагдырга наалып, менден өткөн бечара, менден өткөн кайгылуу адам жок деп ойлоп келген эле. Бирок азыр ал чыныгы кайгынын, чыныгы жалгыздыктын эмне экенин өз көзү менен көрүп баратты. 15 мүнөттөй баскандан кийин көрүстөндүн эң четине, эң калган, чөп баскан тилкеге келишти. Бул жерде мүрзөлөр дээрлик каралбаган, бирлери тегизделип, жер менен жексен болуп калган эле. Эрмек кичинекей, эч кандай тосмосу жок, жөн гана дөмпөйүп турган тапурактын жанына келип тактоду. Башында чирип бараткан кичинекей жыгач устун сайылып турат. Анда эч кандай сүрөт жок, болгону кара, боек менен Салиева Айнура деген жазуу, жана туулган өлгөн жылдары гана араң көрүнөт. Бул Эрмектин бүтүндөй дүйнөсү, анын жалгыз таянышы болгон апасынын акыркы маканы эле. 8 бөлүм, эни менен баланын үнсүз сырлашуусу. Эрмек лай болгон жерге тизелеп отура кетти. Ал муздак тапуракка колдорун тийгизип, эч ким жоктой, өзүнүн дүйнөсүнө кирип кетти. Аскар бир нече кадам артта туруп, дем алууга да дай албай карап турду. Бала колундагы баягы Аскардан уурдаган 3 тал кызыл розаны тапурактын үстүнө өтө кылдаттык менен койду. Кызыл розалардын түсү боз тапурактын үстүндө ушунчалык ачык, ушунчалык кайгылуу көрүнүп турду. Апа! Эрмектин үнү дирилдеп чыкты. Ал тапуракты сылап жатты. Мен келдим, апа. Карачы, мен сага сен жакшы көргөн гүлдөрдү алып келдим. Бул кызыл розалар сен ооруканада жатканда сүрөтүнөн көрүп, айксам ушундай гүл өстүрөм дечү эмес белең. Баланын көзүнөн жаштар мөндүрдөй куюлуп, муздак топуракка тамып жатты. Ал мурдун тартып сөзүн улантты. Апа, мени кечирчи. Мен бул гүлдөрдү сатып алган жокмун. Менде акча жок да, билесиң го. Мен аларды Тигил жактагы кооз мүрзөдөн алып келдим. Ал жакта гүл аябай көп экен. Бирок анын ээси бир бай тайке кармап алды. Ал мага урушту. Апа, мен эми ал жакка барбайм, сөз берем. Мен ууру эмесмин, апа. Жөн гана сага гүл алып келген. Сенин мүрзөңдө эч нерсе жок болсо, сен аябай жалгызсырап үшүп жатасың го деп ойлодум. Бул сөздөр Аскардын жүрөгүн миң бөлүккө бөлүп салды. Анын көгүрөгүнөн бир ысык нерсе көтөрүлүп келип тамагын бууду. Бой жеткен катаал эркектин көзүнөн жаш тегеренип, жаагын ылдый куулду. Ал канчалык өзүн кармаганга аракет кылбасын, Эрмектин ыя анын ичиндеги адамгерчиликтин эң терең катмарларын козгоп жиберген эле. Апа! Эрмек тапуракты кучактап, башын мүрзөгө койду. Мен сени аябай сагындым. Түнү менен сени түшүмдө көрөм. Тайжемдин үйү аябай муздак. Алар мага көп тамак беришпейт, жезден болсо мас болуп келип мени урат. Сен ашыкча жүксүң дейт. Апа, мени дагы өзүң менен кошо алып кетчи.
Мен бул жакта аябай кыйналып кеттим. 9 бөлүм, өлүм алдындагы теңдик. Аскардын буттары өзүнөн өзү алдыга жылып, ал баланын жанына нымдуу жана муздак лайдын үстүнө тизелеп отурду. Ага азыр өзүнүн кымбат баалуу кийимин булганганы, байлыгы, статусу баары бир тыйынчалык мааниге эмес эле. Бул кичинекей дөмпөйгөн тапурактын алдында Аскар жашоонун эң чоң акыйкатын түшүндү. Өлүмдү токтото албайт. Ал өзүнүн миллиондору менен Айперини сактап кала алган жок. Ал эми бул кичинекей бала өзүнүн жокчулугу менен апасын сактай алган эмес. Экөө тең эң жакын адамдарын жоготкон, экөөнүн тең жүрөгүндө айк шарабы. Өлүм аларды теңеп койгон эле. Бирок Аскар өз кайгысына чөгүп, тирүү адамдарга таш боор болуп кеткен болсо, Эрмек ушундай кордукта жашап жатып да апасына болгон таза сүйүүсүн жоготкон эмес. Аскар титирип жаткан колдору менен Эрмектин кичинекей ийининен акырын кармады. Бала селт этип башын көтөрдү. Анын көздөрүндө дагы деле коркунуч бар болчу. Коркпо, Эрмек. Коркпо, балам, деди Аскардын үнү дирилдеп. Ал көз жашын аарчыган да жок. Мен сени урганы келген жокмун. Мен сени түшүнбөй калыптырмын. Мени кечир, уулум. Аскар баланы өзүнө тартып, бооруна бекем кысты. Эрмек алгач катып калды. Ал көптөн бери эч кимдин жылуу кучагын сезе элек болчу. Бирок Аскардын көгүрөгүндөгү жылуулукту, анын чын жүрөктөн чыккан ыйын сезгенде, бала да буулугуп, Аскардын пальтосун бекем мыкчып, үнүн чыгарып ыйлап жиберди. Бул көрүстөндүн четинде, тумандын ичинде, бири-бирин бекем кучактап ыйлап жаткан эки башка дүйнөнүн адамдары эле. Бири бардык нерсеге жеткен. Бирок жашоо 10 бөлүм, жылуулук жана жаңа чечим. Эрмектин денеси сууктан жана ыйдан катуу калтырап жатты. Анын эски күрмөсү эч кандай жылуулук берген жок. Аскар муну сезип, дароо өзүнүн калың, жүндөн токулган кымбат кашмир пальтосун чечти. Ал пальтону баланын кичинекей денесине ороп, аны толугу менен жаап салды. Пальтонун ичиндеги жылуулуктан жана Аскардын атыржытынан Эрмек бир аз тынчтанып, калтыраганы басыла түштү. Ал чоң пальтонун ичинде кичинекей чымчыктай бүрүшүп отурду. Эрмек, сени тайжең багып жатабы? Атаң кайда? Деп сурады Аскар, баланын жүзүндөгү ылай аралашкан жашты өзүнүн таза бет ачысы менен акырын аачып жатып. Атамды мен эч качан көргөн эмесмин. Апам мага ал мен төрөлүү электе эле кетип калган деп айтчу, деди Эрмек мурдун тартып. Апам экөөбүз батирден батирге көчүп жашачубуз. Апам базарда эшик шыпырып иштечү. Бир күнү катуу ооруп калды. Дарыгерлер кымбат дары керек дешти, бирок бизде акча жок болчу. Апам ооруканада жатып эле кайра келбей калды. Анан мени тайжем алып кетти. Бирок анын өзүнүн 5 баласы бар. Жездем ичип келип, баарыбызды урат. Мен ошон үчүн түнү менен качып чыгып, апамдын жанына келип алам. Бул жер муздак болсо да, апамдын жанында мага тынчыраак. Аскардын муштумдары түйүлүп кетти. Бул дүйнөнүн адилетсиздиги анын канын кайнатты. Ал акчасын кайда каратурун билбей, кымбат ресторандарда $1000 долларларды таштап жүргөн кезде, бир көчөнүн ары жагында бир бейкүнөө аял дарыга акча таппай көз жумган экен. Ал эми анын баласы сабалып көрүстөндө түнөп жүрөт. Аскар ордунан турду. Анын көздөрүндө мурунку жашоодон үмүтүн үзгөн боштук эмес, кандайдыр бир жаңы, күчтүү чечкиндүүлүк пайда болгон эле. Ал Эрмекти көтөрүп колуна алды. Атаке, мени кайда алып баратасыз? Деп сурады Эрмек чочуп. Мен сени полицияга эмес, жылуу үйгө алып барам, Эрмек, деди Аскар бекем үн менен. Сен эми эч качан суукта калтырабайсың. Сени эч ким урбайт жана сен эч качан ачка болбойсуң. Сенин апаң менин аялымдын гүлдөрүн алганына каршы болмок эмес. А мен сени ушул жерге таштап кетсем, өзүмдүн аялымдын алдында эч качан актала албайм. Жүрү, балам. Кетели бул жерден.
Аскар баланы көтөргөн бойдон көрүстөндөн чыгып баратты. Анын артында Эрмектин апасынын үрзөсүнө коюлган 3 дал кызыл роза таңкы шүдүрүм менен кошо жалтырап, бул эки тагдырдын ичине үнсүз күбө болуп кала берди. Аскардын кымбат баалуу Мерседес Гелендваген унаасы көрүстөндүн боз тапурактуу жолунан чыгып, шаардын тегиз асфальтына түштү. Унаанын ичинде жылуулук жана кымбат булгаарынын, жеңил атырдын жыты буркурап турду. Эрмек Аскардын чоң кашмир пальтосуна оролуп, алдыңкы орундукта кичинекей түйүнчөктөй болуп отурду. Ал унаанын ичиндеги жылуулуктан калтыраганы басылып, бирок көздөрү дагы деле коркунучка жана таң калууга толуп турду. Бала өмүрүндө мындай машинени сыртынан гана, жолдун четинде туруп көргөн. Азыр болсо ал ушул темир тулпардын ичинде жумшак отургучта баратат. Отургучтун өзүнөн өзү жылып, жылуулук берип жатканы Эрмекке кандайдыр бир сыйкырдай сезилди. Ал кир калдырууну жашырууга аракет кылып, манжаларын пальтонун ичине бекем катып алган эле. Аскар рулду бир колу менен башкарып, экинчи колу менен унаанын жылыткычындагы катуурак иштетти. Ал балага улам көз чаптырып коюп жатты. Эрмектин жүзүндөгү ылай аралашкан жаштын тактары, жарылган эриндери жана арык чырай жүзү Аскардын жүрөгүн улам кайра тейлеп жатты. «Эрмек, жылыдыңбы?» деп сурады Аскар үнүн болушунча жумшартууга аракет кылып. Анын үнү дагы деле бир аз каргылданып турду. Бала башын акырын ийкеп көзүн ылдый алды. «Ооба, Тайги. Чоң рахмат. Машинеңиз аябай жылуу экен». Жарым сааттан кийин унаа Бишкектин эң кымбат веб шаарчаларынын бирине кирип барды. Бийик темир дарбазалар автоматтык түрдө ачылып, Аскардын зыңгыраган 3 кабаттуу ак сарайы көрүндү. Эрмектин оозу ачылып калды. Бул Иага жомоктогу падшалардын сарайындай элестеди. Ал өзүнүн тайжесинин кулап бараткан, тамчы өткөн 2 бөлмөлүү батирин эстеп, бул жердин чындык экенине ишене албай турду. Унаа тактагондо үйдүн эшиги ачылып, 60 жаштардагы ак көңүл, толуп денелүү Бермет эже чуркап чыкты. Ал Аскардын кызматчысы жана ашпозчусу болчу. Айпери каза болгондон бери ал бул караңгы үйдө Аскардын жалгыз камкорчусуна айланган эле. «Аскар байке, тынччылыкпы? Сизди эртең менен бөлмөңүздөн таппай сарсанаа болдумбу?» Бермет эже шашып келип, бирок Аскардын колунда көтөрүп алган пальтога оралган кичинекей баланы көргөндө сөзү оозунда катып калды. «Кокуй күн, бул кимдин баласы? Эмне болду?» «Бермет эже, көп суроо бербеңиз. Тез арада ваннаны даярдап, эң жылуу сууну толтурууңуз. Анан үйдөгү эң кичинекей футболкалардан же свитерлерден бир нерсе табыңыз. Жана тамак эң ысык, эң күчтүү тамак даярдаңыз», деди Аскар буйруп бере. Ал баланы көтөргөн бойдон үйдүн кең коридоруна кирип кетти. 12 бөлүм көгөргөн дене жана катылганнан. Ванна бөлмөсүнүн ичи ысык бууга толуп, жыпар-жытуу самындын жыты чыгып турду. Бермет эже Эрмекти жуунтууга киришкенде, Аскар коридордо күтүп турду. Күтүүсүздөн ваннанын ичинен Бермет эженин онтоп ыйлаган үнү угулду. Аскар чөчүп кетип, эшикти ачып кирди. Көргөн көрүнүш Аскардын канын кайнатып, муштумун түйүүгө мажбур кылды. Ваннанын ичинде жылаңач турган Эрмектин денесинде соо жыр жок эле. Анын кичинекей кабыргалары саналып турган арык денесинде көк алатактар, камчынын же кайышкурдун издери даана көрүнүп турду. Далсындагы эски тырыктар, сандарындагы көгөргөн тактар баланын күн сайын кандай тозокто жашап жатканынын далили болчу. «Кудайым-ай, муну кайсы айбан кылды экен?» Бермет эже көз жашын тыя албай, баланын денесин аярлап, этияттык менен губка менен жууп жатты. Эрмек болсо суунун жылуулугунан көзүн жумуп, унчукпай тура берди. Ал ушунчалык азапка көнүп калгандыктан ооруга да, ийга да реакция кылбай калган эле. Аскар эшиктин кесегесин бекем кармап, тиштерин кычыратты.
Анын мээсинде бир гана ой, бул баланы урган акмакты өз колум менен муунтуп өлтүрөм деген ой айланып жатты. Ал терең дем алып сыртка чыкты. Анын көздөрүндөгү жаш ачууга, ал эми ачуусу чечкиндүүлүккө айланган болчу. Жуулуп бүткөндөн кийин Эрмекке Аскардын эски, бирок таза футболкаларынын бирин кийгизишти. Футболка балага тизисине чейин жетип, көйнөк сыяктуу болуп калды, бирок ал ушунчалык жумшак жана таза. Ашканада үстөл үстө жайнап турду. Ысык шорпо, жаңы бышкан нан, сары май, эт, таттуулар. Эрмек үстөлгө отурганда анын көздөрү чекчейип кетти. Ал мынчалык көп тамакты бир жерден эч качан көргөн эмес. Бермет эже анын алдына шорпону койду. Бала кашыкты кармап, тамакты ушунчалык ач көздүк менен шашып жеп баштады. Анын тамакты сугунуп жатканы, нанды эки колу менен кармап, бир үзүмүн да түшүрбөй чайнаганы Аскарды кайрадан ыйлатты. Аскар өзүнүн байлыгын, ичпей төккөн кымбат шараптарын эстеп, өзүнөн өзү жийиркенип кетти. Эрмек тамактанып бүткөндөн кийин, эч кимге байкатпай, үстөлдүн четиндеги эки кесим нанды акырын алып, футболкасынын астына, курсагына катып алды. Бул кыймылды Аскар байкап калды да, тамагына бир нерсе тыгылгандай болду. Эрмек, нанды эмнеге катып алдың? Курсагың тойгон жокпу? Деп сурады Аскар акырын. Бала чөчүп кетип, нанды кайра үстөлгө койду. Кечириңиз. Мен эртеңге алып калайын дегем. Жездем кээде 3 күн катары менен тамак бербей койчу. Ошондуктан мен нанды дайыма жаздыгымдын астына катып жүрчүмүн. Бермет эже ашканадан чуркап чыгып кетип, үнүн чыгарып ыйлап жиберди. Аскар ордунан туруп, баланын жанына келди. Ал Эрмектин башынан сылап: "Уулум, эми сен эч качан эртеңкиге нан катпайсың. Бул үйдөгү тамактын баары сеники. Каалашынча же, каалашынча ал. Сен эми эч качан ачка болбойсуң", деди үнү дирилдеп. Бул сөздөр Аскардын өзүнө берген антындай угулду. 13 бөлүм, түнкү коркунуч жана аталык инстинкт. Ошол түнү Эрмекти үйдүн экинчи кабатындагы эң чоң, эң жар конук бөлмөсүнө жаткырышты. Жумшак матрац, аппак, таза шишептер бала үчүн булуттун үстүндө жаткандай сезилди. Ал өмүрүндө биринчи жолу жылуу, ток жана коопсуз жерде уктап жаткан эле. Түнкү саат 3 чамасында Аскар өз бөлмөсүндө Айперинин сүрөтүн карап, ойго батып отурган. Ал бүгүнкү күндү талдап жатты. Айпери ага асмандан ушул баланы атайын жибергендей сезилди. Анын таштай катып калган жүрөгүндө бүгүн биринчи жолу жашоого болгон үмүт учкуну жанган эле. Күтүүсүздөн коридордун аркы башынан чыккан катуу кыйкырык анын оюн бөлдү. Бул Эрмектин үнү болчу. Аскар ордунан ыргып туруп, баланын бөлмөсүнө чуркап кирди. Эрмек төшөктүн бурчуна тыгылып, эки колу менен башын бекем кучактап, көздөрү жумулуу бойдон кыйкырып жатты. Ал коркунучтуу түш көрүп жаткан эле. Жок, жездей, уурбаңызчы. Мен нан уурдаган жокмун. Уурбаңызчы, мен полду өзүм жууйм. Апаке, мени куткарчы. Баланын бүт денеси калтырап терге чыланып калган экен. Аскар төшөккө отура калып, баланы бекем бооруна кысты. Эрмек, ойгон, уулум. Мен бул жердемин. Бул жөн гана түш. Сени эч ким урбайт. Аскардын үнү бөлмөнү жаңыртты. Эрмек көзүн ачып, Аскардын кенен, жылуу көгүрүгүн көрүп, анын кучагына дагы бекем жабышты. Ал антоп ыйлап Аскардын футболкасын көз жашына суулап жатты. Аскар баланы бешиктеги наристедей терметип, анын далсынан сылап: "Мен сенин жаныңдамын. Эми сен менин каргоомдосуң. Сени кардагондордун баары жооп берет", деп кайталап жатты. Ошол түндүн караңгылыгында миллионер Аскардын ичинде буга чейин эч качан ойгонбогон улуу сезим, аталык инстинкт ойгонду. Ал бул кичинекей, жараланган баланы дүйнөдөгү бардык бала эден каргоого даяр экенин сезди. Бул бала Аскардын аялынын гүлүн уурдаган жок, тескерисинче, бул бала Аскардын өлгөн жүрөгүнө кайрадан жан киргизген тирүү гүл эле.
14 бөлім ичпеш жезде жана ач көз эже. Ал эми ошол эле түндүн таңында Бишкектин четиндеги эски, тамчы өткөн, кир батирлердин биринде таптакыр башка көрүнүш өкүм сүрүп жатты. Бул Эрмектин тайжиси Айнагүл менен анын күйөөсү Максаттын жашаган жери болчу. Үйдүн ичиндеги жыт арактын, тамекинин жана кир кийимдердин жытына аралашып кеткен. Максат 40 жаштардагы, чачтары самсалаган, бити башы шишиген аракеч неме таң эртең мен баш жазыш үчүн арак издеп ойгонду. Ал ашкананы көздөй басып баратып, бурчтагы эски төшөктүн бош экенин көрдү. Айнагүл: «Ой, канчык, тургула!» деп акырды ал аялын тээп ойготуп. «Тиги сенин эжеңдин сиркеси суу көтөрбөгөн баласы кайда?» Айнагүл чачтарын уйпалап ордунан турду. «Билбейм, түнү менен качып кеткенго баягыдай эле. Мүрзөгө баргандыр да апасын сагынып деди ал кайдыгерлик менен». «Кайдагы мүрзө?» «Бүгүн эртең менен саат 10 соцкызматкер, социальный работник келет го. Бизге тигил жетим үчүн ай сайын берилүүчү жүлүк пулду, пособие, текшергени. Эгер ал үйдө жок болсо, акчадан курук алабыз. Мен бүгүн эмне менен баш жазам. Тез тапкын ошол мете куртту. Таап келсең, шыйрагын сындырам, экинчи үйдөн качпагыдай кылып». Максат ачуусу менен үстөлдөгү бош бөтөлкөнү дубалга уруп сындырды. Айнагүл коркуп кетип, шашып кийинип эшикке чуркады. Бул адамдар үчүн Эрмек бала эмес, болгону ай сайын мамлекеттен түшүп турган акча булагы жана үйдө букул эле. Алар баланын үшүп же ачка болгонуна эмес, жөлүк пулдан куркаларына гана кайгырып жатышты. 15 бөлүм миллионердин каары жана эки дүйнөнүн кагылышы. Таңкы саат 9. Аскардын сарайында Эрмек дагы деле таттуу уйкуда жаткан. Аскар өзүнүн кабинетинде отуруп, коопсуздук кызматынын башчысы Русланды чакырды. Руслан мага бир даректи тез арада таапчы. Эрмек Салиев, 8 жашта. Эниси Айнура Салиева жакында эле каза болгон. Анын карындашы бар, баланы ошол багып жүрөт. Ошол эжесинин дареги жана күйөөсү жөнүндө толук маалымат керек. Мага 15 мүнөт убакыт берем. Руслан баш ийкеп чыгып кетти. Аскардын байланыштары жана акчасы үчүн мындай маалыматты табуу 5 мүнөттүк эле иш болчу. 20 мүнөттөн кийин Аскардын эки чоң джип унаасы шаардын четиндеги жакырлар жашаган районду көздөй жөнөдү. Аскардын үстүндө кара костюм шым, үстүндө узун кара пальто. Анын жүзү таштай катуу, көздөрүндө муздак каар бар эле. Бул бизнес дүйнөсүндөгү атандаштарын титиреткен Аскар Бекеновдун чыныгы жүзү болчу. Эки чоң унаа Максат менен Айнагүлдүн эски, кирап бараткан үйүнүн алдына келип токтогондо, коңшулардын баары терезеден шыкалап карап калышты. Аскар унаадан түшүп, жансакчылары менен түз эле үйдүн эшигин тээп ачты. Үйдүн ичинде Максат арак издеп үстөлдүн астын аңтарып жаткан. Айнагүл болсо коркуп бурчка тыгылды. Максат чоң денелүү, кара костюмчан адамдарды көргөндө чөчүп кетти. «Эй, силер кимсиңер? Эмне менин үйүмө кирип келдиңер? Мен милиция чакырам», деп кыйкырды ал, бирок үнү титиреп турду. Аскар бөлмөнүн ортосуна келип, айланадагы кирди, чашылган бөтөлкөлөрдү жана полдогу жупуну төшөктү, Эрмектин жаткан жерин карап, жийиркенип кетти. Анан ал Максатка акырын жакындап, анын жакасынан бир колу менен мыкчып, абага бир аз көтөрүп алды. Жансакчылар Максаттын кыймылдашына мүмкүнчүлүк бербей, эки жагынан басып калышты. «Сен 8 жашар жетим баланы ортакмокко алган эркек сенсиңби?» Аскардын үнү төмөн, бирок үйдүн дубалдарын титиреткидей күчтүү чыкты. Анын денесин көгала кылган, наанын тартып алган айбан сенсиңби? Сиз кимсиз? Ал менин балам. Өзүм билем. Силердин кандай акыңар бар? Максат бошонууга аракет кылды. Аскар аны дубалга катуу урду. Сенин балаң эмес. Ал бүгүндөн баштап менин балам.
Менин атым Аскар Бекенов, эгер сен бул сымды уга элек болсоң, анда билип ал. Мен сенин ушул кир үйүңдү, сенин жашооңду бир заматта жок кылып жибере алам. Аскар костюмунун ички чөнтөгүнүн алдын ала юристтерине даярдатып койгон документтерди алып чыгып, Айнагүлдүн алдына ыргытты. Бул Эрмектин камкордугунан опекунство баш тартуу боюнча кагаз. Азыр кол коюсуңар. Баланы толугу менен мамлекеттин кароосуна, андан кийин менин кароомо өткөрүп бересиңер. Эгер азыр ушуга кол кайбосоңор, мен силерди жашы жете элек балага зомбулук көрсөткөн деген бирени менен азыр эле түрмөгө тыгам. Ал жакта сендей айбандарга кандай мамиле кылышарын жакшы билесиң. Максат менен Айнагүл коркунучтан тилдерин жуткан немедей катып калышты. Максаттын ач көздүгү дагы деле тынчтык бербей. А биздин жөлөк пулчу. Биз ал баланы бекер баккан жокпуз да. Деп сүйлөй баштаганда Аскардын жансакчысы аны курсакка катуу муштап калды. Максат эки бүктөлүп жерге кулат. Сенде бир гана тандоо бар, түрмөдө чирүү же ушул кагазга кол коюп, Эрмектин атын өмүр бою унутуу. Кайсынысын тандайсың? Аскардын көздөрүнөн от чачырап турду. Айнагүл калтыраган колу менен калемсапты алып, кагазга кол койду. Максат да онтуп жатып айласыдан кагазды чиймеледи. Аскар документти алып жансакчыларына бурулду. Кеттик, бул жердеги ыплас абадан демим кысылып кетти. Ал эшикке чыгып баратып кайра бурулду. Эгер качандыр бир күнү Эрмектин жолуна жолуп, же ага жакындоого аракет кылсаңар, мен силерди өзүмдүн көрүстөнүмө тирүүлүү көмөм. Түшүндүңбү? Аскар сыртка чыкканда көкүрөгүндөгү чоң жүк түшкөндөй болду. Ал эми мыйзамдуу түрдө Эрмекти каргоого жол ачты. Бирок алдыда эң кыйын сыноо турганын Аскар биле элек болчу. Травма алган, жараланган 8 жашар баланын сынган жүрөгүн кытип айкуу керек. Бул суроо акча менен чечилбей турган, мээримди жана чексиз сабырды талап кылган маселе эле. 16 бөлүм. Таңкы нур жана ишенбөөчүлүк. Күн желеси терезенин пардаларынан өтүп, кенен бөлмөнүн ичине алтын түстө нурун чачты. Эрмек көзүн акырын ачты. Адатта ал таң эртең менен жездесинин бакырган үнүнөн же тайжесинин муздак суу чачканынан ойгончу. Бирок бүгүн андай болгон жок. Айланада укмуштуудай тынчтык, жумшак төшөк жана тазалыктын жыты. Бала ордунан дароо турбай шыпты тиктеп жата берди. Бул түшүмгө. Азыр ойгонумда кайрадан ошол муздак полдо, эски төшөктө болом деп ойлоду ал. Бирок ал колу менен үстүндөгү жийбек жуурканды кармап көрдү. Жумшак, чындык. Эрмек ордунан акырын туруп, кече Аскар кийгизген чоң футболканын этегин оңдоду. Ал эшикти көздөй бут учу менен эч кандай дабыш чыгарбай басты. Тайжесинин үйүндө катуу басса эле таяк жечи, ошондуктан ал дайыма көлөкөдөй үнсүз жүргөнгө көнүп калган. Эшикти акырын ачып коридорго чыкты. Төмөнкү кабаттан куймактын, блинчик жана таттуу ванилиндин жыты келип турду. Эрмек тепкичтен ылдый түшүп келе жатканда, үйдүн эшиги ачылып, сырттан Аскар кирип келди. Анын үстүндөгү кара пальтосунан муздак абанын илиби уруп, жүзүндө чарчоо. Бирок ошол эле учурда чоң жеңиштин белгиси бар эле. Аскар тепкичте турган кичинекей баланы көрүп тактоп калды. Анын катаал жүзү дароо жумшарып, эриндеринде жылуу жылмаюу пайда болду. Кутман таң, баатыр. Жакшы уктап турдуңбу? Деди Аскар, пальтосун чечип жатып. Эрмек селт этип дароо дубалга сүйөнө калды. Ал Аскардын катуу чыккан үнүнөн коркуп кетти. Кутман. Кутман таң, тайке. Мен эч нерсени сындырган жокмун, деди ал шашып. Аскардын жүрөгү дагы бир жолу шуулдеп түштү. Бул баланын аң сезимине коркунуч ушунчалык терең сиңип калгандыктан ал ар бир кыймылдан жаза күтүп турчу. Аскар акырын тепкич менен көтөрүлүп, баланын алдына тизелеп отурду. Ал колун сунуп, Эрмектин чачын түздүйүндөйди эле. Бала көзүн жумуп, башын ийип, сокку күткөндөй бүрүшө түштү. Аскардын колу абада катып калды.
Ал чештерин кычыратып, ичинен баягы максатты дагы бир жолу өлтүрүү сабап салгысы келди. Эрмек: «Көзүңдү ач, уулум», деди Аскар эң жумшак үнү менен. «Мени жакшылап угуп ал. Бул үйдө сени эч ким, эч качан манжасынын учу менен да чертпейт. Сен каалаган нерсеңди сындырсаң да, уруксат. Сен эми эч качан ошол кирбатирге кайтып барбайсың. Мен бүгүн эртең менен тайжеңе барып, бардык кагаздарга кол койдуруп келдим. Эми сен менин баламсың. Эгер сен каршы болбосоң, албетте». Эрмек көзүн акырын ачып, Аскардын көздөрүнө карат. Бул чоң, коркунучтуу убай адамдын көздөрүндө жаш кылдырып турду. Мени кайра кууп жибербейсизби?» деп сурады бала, эриндири титиреп. «Эч качан», деп бекем жооп берди Аскар. «Жүрү, Бермет эжибиз бизге укмуштуудай тамак жасап күтүп отурат». 17 бөлүм. Жаңы кийим жана унутулган балал. Тамактанып бүткөндөн кийин Аскар Эрмекти өзүнүн унаасына отургузуп, шаардын эң кымбат соода борборуна алып келди. Бала буга чейин мындай жаркыраган, айнектери жалтыраган, ичинде музыка ойноп турган имараттарды көргөн эмес. Ал Аскардын колунан бекем кармап, элден үркүп, артына жашынып баратты. Алар балдардын фирмалык кийимдерин саткан чоң дүкөнгө киришти. Дүкөндүн сатуучулары адатта байкардарларды көргөндө дароо чуркап келишчү, бирок бул ирет алар бир азга тактоп калышты. Себеби кымбат костюмчан, өлкөгө таанымал миллионердин колунда үстүнө өтө чоң футболка кийген. Кроссовкасы. Аскар сатуучуларга катуу үн менен: «Бул жигитке эң мыкты, эң жылуу кышкы кийимдерди тандагыла. Куртка, өтүк, шым, свитер баарын. Эң сапаттуусу гана болсун», деп буйрук берди. Сатуучу кыздар дароо чуркап, Эрмекке түркүн түстү, жумшак кийимдерди алып келе башташты. Эрмек күзгү алдында туруп, жаңа, жыпжылуу кышкы куртканы жана ичи жүн, калың өтүктү кийгенде өзүнүн чагылышын тааныбай турду. Ал буттарын акырын басып көрүп, өтүктүн жумшактыгына таң калды. Өмүр бою кардын үстүндө жыртык бут кийим менен муздан буттары карышып жүргөн бала үчүн бул өтүк чыныгы керемет эле. «Тайке», деди Эрмек өтүктү сылап. «Бул аябай кымбат го. Мен муну кийүүгө татыктуу эмесмин. Жездем мага дайыма сен эскини гана кийгенге жарайсың дейчү». Аскардын жүрөгү дагы бир ирет ооруп кетти. Ал тизелеп отуруп, баланын күрмөсүнүн топчуларын өзү топчулат. «Сенин жездең акмак адам. Ал сенин кадырыңды билген эмес. Сен бул дүйнөдөгү эң жакшы нерселердин баарына татыктуусуң. Эрмек, бул кийимдер сеники. Дагы эмне каалайсың? Оюнчукпу? Машинабы?» Бала башын чайкады. «Мага ушул өтүк эле жетет. Мен эми үшпөйм. Рахмат сизге». Аскар дүкөндөн Эрмекке 5-6 баштык толо кийим кечи, оюнчуктарды алып чыкты. Унаага түшкөндө Эрмек жаңы курткасынын жумшак жакасын бетине сүрүп, унчукпай, бактылуу жылмайып баратты. Бул жылмаюу Аскардын өмүрүндөгү эң чоң жеңиштеринин бири эле. Анын банктагы миллиондору эч качан ага мынчалык жан дүйнө тынчтыгын берген эмес. Азыр ал өзүнүн акчасы биринчи жолу шыныгы бакытты бир жетимдин үшүгөн буттарын жылытууну сатып алганын түшүндү. 18 бөлүм. 2 мүрзө, 2 тагдырдын биригиши. Түштөн кийин Аскар Эрмекти алып, кайрадан ала ача көрүстөнүнө келди. Бирок бул жолу алар гүл уурдаганы же жашырынганы эмес, толук кандуу үй бүлөдөй бири-бирин кылдып келишкен эле. Аскардын колунда 2 чоң гүлдесте бар болчу. Бири Айпериге арналган кызгылт розалар, экинчиси Эрмектин апасына арналган кызыл кооз розалар. Биринчи кезекте алар Айперинин мрамор эстелигине келишти. Эрмек жаңы кийимдери менен эстеликтин жанына келип, башын ийип турду. Аскар мраморду сылап, үнүн акырын чыгарып сүйлөдү. «Айпери, жарыгым. Карачы, мен сага кимди алып келдим.
Бул Эрмек сен менен таш боор болуп, караңгылыкка чөгүп баратканымды көрүп, мага ушул баланы жөнөттүң, туурабы? Эгер ал сенин гүлдөрүңдү албаганда, мен эч качан өзүмдүн эгоизмимден ойгонмок эмесмин. Мен эми жалгыз эмесмин. Сен мага жашоого жаңы маңыз бердиң. Мен бул баланы өзүмдүн канымдан жаралган баламдай чоңойтом. Сөз берем сага. Эрмек да алдыга бир кадам таштап, кичинекей колу менен мраморду сылат. Эже, гүлдөрүңүздү уурдаганым үчүн мени кечириңиз. Аскар тайки аябай жакшы адам экен. Ал мага жаңы өтүк алып берди. Сиз асмандан карап турсаңыз, кабатыр болбоңуз. Мен тайкемди жакшы көрөм, аны эч качан капа кылбайм. Аскар көз жашын жашыруу үчүн асманды карап, терең дем алды. Бул баланын тазалыгы анын жан дүйнөсүн толугу менен жууп тазалагандай болду. Андан соң алар көрстөндүн четиндеги Эрмектин апасынын мүрзөсүнө барышты. Бирок бул ирет ал жерде эси жыгач устун жана бос топурак эмес эле. Аскардын буйругу менен бүгүн эртең менен эле курулуучулар келип, мүрзөнүн айланасын тазалап, темир тосма орнотуп, убактылуу болсо да кооз ак мрамордон жасалган эстелик коюшкан экен. Ал эми чоң эстелик даярдалып жаткан. Эрмек муну көргөндө таң калып, оозу ачылып калды. Ал мүрзөгө чуркап барып, тосмону кармап ыйлап жиберди. Апа, карачы, апа. Эми сенин да кооз үйүң бар. Эми сени эч ким тебелеп кетпейт. Ал Аскар берген чоң кызыл розалардын гүлдестесин эстеликтин алдына койду. Апа, бул гүлдөрдү мен уурдаган жокмун. Муну Аскар тайки экөөбүз сага атайын сатып келдик. Ал мени сактап калды, апа. Мен эми токмун. Мен эми үшпөйм. Аскар баланын аркасынан келип, анын далысынан бекем кучактат. Айнура эже, деди Аскар мүрзөгө карап. Сиздин уулуңуздун жүрөгү алтындан экен. Сиз эң мыкты бала тарбиялаптырсыз. Мен сизге сөз берем, Эрмек эч качан кордук көрбөйт. Ал мыкты билим алат, чыныгы эркек болуп чоңоет. Мен агата болом. Сиз тынч уктаңыз. Бул сөздөр күз шамалы менен кошо учуп, көрстөндүн ичиндеги бардык кайгы муңду алып кеткендей болду. Эки мүрзө, эки башка тагдыр, бирок бүгүн алар бири-бирине өмүр жана үмүт берип, жаңы жашоонун көпүрөсүн куруп беришти. 19 бөлүм мектеп басогосундагы коркунуч. Арадан 3 жума өттү. Эрмек Аскардын үйүнө толугу менен көнүп, бетине кан жүгүрүп, мурунку калтыраган, коркун баладан акырындап ачык, жылмайган балага айлана баштады. Аскар үйдөгү бардык жумуштарын жылдырып, убактысынын көбүн Эрмек менен өткөрдү. Алар кечинде шахмат ойношчу, чогуу кино көрүштү. Аскар үчүн бул күндөр анын жашоосундагы эң бактылуу учурлар эле. Бирок алдыда чоң сыноо турат. Эрмек тажесинин колунда жүргөндө мектепке дээрлик барган эмес болчу, ошондуктан ал теңтуштарынан артта калган эле. Аскар шаардагы эң мыкты жеке менчик мектептердин биринин директору менен сүйлөшүп, Эрмекти атайын программа менен 2 класска киргизүүнү чечти. Биринчи мектепке бара турган күн келди. Эрмекке жаңы фирмалык мектеп формасы кийгизилген. Колунда кымбат баалуу сумка. Бирок анын көздөрүндө кайрадан баягы коркунуч пайда болду. Уна мектептин кароосуна келип токтогондо, Эрмек эшикти ачпай, отургучка жабышып алды. Эрмек, эмне болду, уулум? Деп сурады Аскар тынчсызданып. Ата. Эрмек акыркы күндөрү Аскарды ушинтип айта баштаган эле. Бул сөз Аскардын жүрөгүнө балдай тийчү. Ата, мен барбай эле кайыуумчу. Мен таңгыларды жакшы тааныбайм го. Балдар мени келесоо деп шылдыңдашат. Жездем дайыма сенден эч качан адам чыкпайт, сен малбакчу болосуң дечү. Эгер мен жаман окуп калсам, сиз мени кайра кууп жибересизби? Аскар унаанын кыймылдаткычын өчүрүп, Эрмекке толугу менен бурулду. Анын жүзү улуттуу, бирок көздөрү чексиз мээримге толгон эле. Эрмек, мени жакшылап ук.
Сенин жиздең жашоодо эч нерсеге жетпеген, ара кеч, алсыз адам. Ал өзүнүн алсыздыгын жашырыш үчүн сени кардогон. Ал сенин келечегиңди чече албайт. Сен менин баламсың. Бекеновдун баласысың. Сен эч кимдин кем эмессиң. Таңдаларды билбесең, үйрөнөсүң. Ага мен жардам берем. Балдар шылдыңдаса көңүл бурба, сен алардан акылдуусуң. Бирок эсиңде болсун, сен 2 алсаң да, 5 алсаң да, мен сени эч качан, эч жакка кууп жибербейм. Сен менин үй бүлөмсүң. Үй бүлөнү баалары үчүн эмес, жүрөгү үчүн жакшы көрүшөт. Түшүндүңбү? Эрмек көзүнө толуп чыккан жашты жени менен аарчып, терең дем алды. Түшүндүм, ата. Аскар унаадан түшүп, эрмектин колунан бекем кармап, мектептин чоң эшигин көздөй басты. Мектептин кароосундагы башка ата-энелер жана мугалимдер өлкөнүн эң бай адамдарынын бири Аскар Бекеновдун бир кичинекей баланы ушунчалык сыймыктануу жана мээри менен жетелеп бара жатканын көрүп, таң кала карап калышты. Бирок Аскарга башкалардын ою маанилүү эмес эле. Анын жалгыз максаты ушул кичинекей баланын жүрөгүндөгү коркунучтарды жеңип, ага жаркын келечектин эшигин ачып берүү болчу.